А мышыктан тышкары дагы эң абсурдный чакыруулар болду беле? Көп да. Мисалы. Кошунам үйү сасып атат деп. М. Кошунам үйү сасып атат деп. Кошунасынын үйүнө барсам ал жөн эле неме тойго даярданып атыптыр, кой союп тиги. Тойго даярданып, кой союп от жаккан го дейм. Анан жана кой сойгондо жана немесин эмне эле ашказан болуп калган. Ошонусунун ичин ачып тазалап атканда сасып калган го. Ошондо чыгарып аткан. А эң мындайча айтканда меники менин эсимде калган чакыруу бул жаш балам менин балам менен урушуп кетип качып кетип калды деп. Анан кийин барсам апасы ыйлап отуруптур. Эмне болуп кетти эжеке, эмне чакырдыңыз эле десем, менин балам менен урушуп кетип, я тебя ненавижу деп туруп чуркап кетип калды. Каяка чуркап кетти? Маяка чуркап кетип калды. Колунда бычак бар болчу. Анан мен ойлодум, азыр бул жаш бала 13 жашар, 12 жашар, 13 жашар бала өзүм бирдеме кылып койбосун деп издеп баштадык. Советский Байтик Баатыр жана Кулатов көчөлөрүнүн кесишинде болгон. А жок, Горький көчөлөрүнүн кесишинде болгон. Баланы издедик. Эже өзү башка жакта жашап, баланы мен башка жактан таап келдим да. 15 мүнөттө таптым бирок. 15 мүнөттө ыйлап алып көчөдө 7 апрель көчөсү менен өйдө басып бараттыр. Курткасын айткандан ошо курткасы менен таап келдим да, таап отуруңуз жүрүңүз, отур десем отурдум. Эмне болду десе, апам менен урушуп кеттим. Бычагы бар экен? Эми бычак да оюнчук бычак экен да. Анан апасына тапшырып бердик.